Эфирде аймактардын Баткен областындагы чыгарылышы саламатсыздарбы? Бул жолку чыгарылышта кандай кабарлар менен тааныштырабыз, алдыда кыскача түрмөктөн биле аласыз. Баткендик окуучу дүйнөлүк олимпиадага катышып, алтын медаль утту. УТРК Баткен жоокер таймашы долбоорун тартты. Дубанда жазгы сугат иштерине даярдык жүрүүдө. Ош Баткен Разаков автожолу боюндагы развилка көзөмөл өткөрүү посту аркылуу күн сайын ондогон автоунаалар каттайт. Бул жерде укук коргоо органдары менен катар ветеринардык жана транспорттук көзөмөл кызматтары биргелешип иш алып барышат. Посттон өткөндө айдоочулардан кайсы документтер талап кылынат? Бул тууралуу Айбегим Набиеванын сюжетинде баяндалат. Баткен районунун Төрткүл аймагындагы развилка көзөмөл өткөрүү посту аркылуу күн сайын жүздөгөн автоунаалар өтөт. Постто мамлекеттик бир нече кызмат биргеликте иш алып барууда. Бул жерде өзгөчө ветеринария жана транспорттук көзөмөл күчөтүлүп, жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган текшерүүлөр жүргүзүлөт. Тешел документтерди берип коюңуз. Ветеринардык адистер мал жана мал чарба продукцияларын ташыган унааларга өзгөчө көңүл бурушат. Алар ветеринардык коштоочу көлүктөрдүн бар жогун продукцияларынын санитардык абалын жана коопсуздугун көзөмөлдөйт. Бул иштер жугуштуу оорулардын жайылышын алдын алуу жана калктын саламаттыгын коргоо максатын көздөйт, дейт адистер. Азык түлүк коопсуздугун сактоо үчүн жана аткечиликке каршы күрөшүү максатында бул пост уюшулган. Себеп дегенде Лейлек району менен мана Баткен районунун Карабак, Кызыл Бел, Самаркандиевдин Көкташ айылдары Тажикстан менен чектеш экен дагы, ал жакта спрос күчтүү болгондуктан ошол жака тажиктерге алып барып сатканга аракет кылып, ошол аткечилик жол мененчи ошентип иштегенге аракет кылып, ошентип эми пайда тапканга аракет кылган жарандар көп болуп атат да. Ошонун негизинде ошону токтотуу максатында анан азык-түлүк коопсуздугуну сактоо максатында ушул посту уюштурганбыз да. Бул жака Лейлек менен Баткен районуна ташыган мал жандыктардын документтерин текшеребиз, ветеринардык справкаларını, алардын эмделгендиги боюнча картасын текшеребиз. Бруцеллезге каршы кан алынганбы, жокпу, ошолорду текшеребиз. Кулак пиркалары менен атайын ошо форма 1А электрондук справкасы бар, анан кагаз формасында справкалар бар. Ошо справкалардын негизинде бүт барын текшерип, малдын клиникалык кароону өткөрөбүз, ар бир малдычы. Анан бул жерде ошондой документтери жок малдар келе турган болсо, аларды артка кайтарабыз. Мал алып өтүүдө талап кылынган негизги документтер: бодомал үчүн кулак биркасы, идентификация номери, ветеринардык коштомо күбөлүк, жылкы үчүн идентификациядан өткөн чип, ветеринардык коштомо күбөлүк, мал базарга алып барууда ветеринардык врачтын уруксаты, телкат, сатуучу алуучу боюнча маалымат, мал базардан алып чыкканда электрондук ветеринардык коштомо күбөлүк, мал базар күнү гана өткөрүлөт. Мал продукцияларын ташууда ветеринардык форма номер 2 коштомо күбөлүк, продукциянын толук маалыматы, рефрижератору бар автоунаа талап кылынат. Ал эми транспорттук көзөмөл кызматы жүк ташуучу унаалардын салмактык ченемдерин, техникалык абалын жана уруксат берүүчү документтерин текшерет. Ашыкча жүк ташуу жолдордун тез бузулушуна жана жол кырсыктарынын көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн. Бул развилка постунда транспорт көзөмөлдөөнү жүргүзүүдө жерде жүрүүчү жана суу транспорт департаментинин Баткен башкармалыгынын инспекторлор тарабынан автотранспорт каражаттарынын белгиленген салмак габариттик жана линиялык параметрлерин текшерүүгө алып, алардын жүк ташыган жүктүн коштомо кагаздары, атайын уруксат кагаздары, андан кийин эл аралык жүк ташуучу транспорт каражаттарынын ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн лицензиясы каралат бул жерде. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүү үчүн атайын уруксат кагазы, дозвол болушу зарыл. Жүктөрдүн таразага тарткан учурда ашыкча салмактар чыгып калса, укук бузуулар кодексинин, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 181 беренесинин 1-бөлүгүнүн негизинде протоколдор түзүлүп, айыппулдар салынат. Мындан тышкары постто түшүндүрүү иштери да жүргүзүлүп, айдоочуларга мыйзам талаптарын сактоо боюнча эскертүүлөр берилет. Биргелешкен мындай көзөмөл мыйзам бузуулардын санын азайтып, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого өбөлгө түзүүдө. Погода бир аз айнып атат, жолдор может муз болушу мүмкүн, рабатты билесиз.
ошого жол эрежесин так сактап, интервалды кармап кетип алыңыз эми. Бул жерде суткалык кызметте турабыз. Основной бул жерде биринчиден жол кыймылын коопсуздугун камсыз кылуу. Анын ичинде ушул жерге келген автоунаалардын аркандан жол эрежелерин бузууларга тиешелүү чара көрүү, баш ийбестик болот. Андан башка жол кыймыл эрежелерин бузган айдоочулар болот да. Ошого тиешелүү чаралар көрүү. Андан сырткары нөмөт бөлүктөрдөн келип түшкөн багыттамалар боюнча иш алып барабыз да. Угон болгон машиналар болушу мүмкүн, качып кеткен машиналар болушу мүмкүн. Ошолорду именно ошол жерден тосуп, токтотуп чара көрөбүз. Развилка постунда жүргүзүлүп жаткан ветеринардык жана транспорттук көзөмөл жарандардын коопсуздугун камсыздоодо маанилүү роль ойнойт. Мындан сырткары мыйзамсыз жүк ташуу аткезчиликтин алдын алууга жардам берүүдө. Тиешелүү кызматтар мындай текшерүүлөр мындан ары да улантыларын белгилешет. Айылдагы алгачкы балдар бакчасы ачылды. Баткен районунун Чет Кызыл айылында буга чейин мектепке чейинки билим берүү мекемеси болгон эмес. Айыл тургундары балдарын 6-7 чакырым алыстыкта жайгашкан кошуна айылдарга алып барууга аргасыз болушкан. Эми бул маселе чечилди. Анткени 25 орундуу балдар бакчасы ачылып, пайдаланууга берилди. Кененирээк Сабира Абдисаматова айтып берет. Баткен районунун Чет Кызыл айылында жаңы балдар бакчасынын ачылыш аземи өттү. Иш-чарага тиешелүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Ачылыш аземинде кичинекей бөбөктөр концерттик программа тартуулап, келген конокторго жагымдуу маанай тартуулашты. Чет Кызыл айылындагы жаңы балдар бакчасы заманбап шартта курулуп, 25 орунга ылайыкташкан. Учурда 25 бала кабыл алынып, 7 жергиликтүү тургун туруктуу жумуш орундары менен камсыз болду. Курулуш иштерине жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 800 миң сом, ал эми түрткү берүүчү гранттын эсебинен 4 миллион 700 миң сом каражат жумшалган. Биздин айылда алгач эң биринчи жолу бала бакча ачылып баштады. Буга чейин бала бакча болгон эмес. Балдарыбыз кубанып, биздин бала бакча 25 орунду болуп ачылды. Азыркы кезекте 25 баланы кабыл алдык. Буяк ашканабыз. Буяк балдар ойной турган жер. Бул жагда балдар ойнойт. Биздин балдар 3 жаштан 4 жашка чейин алынат. Азыркы учурда бар жок шарттары бар. Бул жагда балдар уктоочу бөлмө. Чейин балдар бакчанын жоктугунан ата-энелер балдарын коңшу айылдарга алып барууга аргасыз болгон. Айрым учурларда орун жетишсиздигинен балдар бакчага тартылбай калган учурлар да кездешкен. Менде 6 балам бар. Буга чейин 5 балам садик бала бакчага барбай эле мектепке кирдилер. Кудай кааласа ушул 6-чы балам 1 жашка толду. Аябай жакшы болду. Биздин айылга садик курулуп, Кудай кааласа ушул 6-чы баламды садикке берсем деп кубанычым өтө кубанып жатабыз азыркы учурда биз. Учурда мамлекет тарабынан билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, алыска айыл аймактарында жаңы бала бакчалар ачылып жатат. Бүгүнкү күндө Баткен району боюнча 49 мамлекеттик жана 11 үй тибиндеги балдар бакчасы иш алып барууда. Эң артыкчылыктуу багыт ошо билим берүү тармагына жумшалат. Биздин ушул келечек муун балдардын татыктуу бардык шарттар менен камсыз болгон билим берүү ордолорунда татыктуу билим алуусуна жергиликтүү бийлик тарабынан ар тараптуу колдоолор көрсөтүлө бермекчи. Жаңы ачылган бала бакча Чет Кызыл айылынын тургундары үчүн чоң кубаныч болуп, мектепке чейинки билим берүүнүн сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт. Мындай социалдык объектилердин көбөйүшү жаш муундун ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзөт. Сабира Абдисаматова, Нурпейил Ашур кызы, жаңылыктар. Баткендик окуучу Имран Субанкулов дүйнөлүк олимпиадага катышып, алтын медаль утуп келди. Америкада өткөн эл аралык олимпиадада математика предметинен катышып, 8-класстын окуучулары арасында 1-орунду ээлеген. Кыргызстандан жалпы 2 алтын болсо, анын бири Имран Субанкуловда. Окуучунун ийгилигине кесиптешим Мингүл Көчөрова күбө болуп келген.
Мында топтолгондор билим чемпиону Имран Субанкуловду салтанаттуу тосуп алышты. Ал математика сабагынан Америкада өткөн дүйнөлүк олимпиадага катышып, алтын медалдын ээси болуп кайтты. Мындай күткөн жокмун. Желе алтын медалды алып эле жана үйгө барам деп эле болдум. Имран Субанкулов учурда Разаков шаарындагы мектептердин биринде 8-класста окуйт. Эл аралык олимпиадага катышуу үчүн онлайн тандоого катышып, анан жолдомо алган. Сынакка 9 өлкөдөн тандалган 100гө жакын окуучу катышкан. Эң көп Азербайжандан келди. Андан кийин Кыргызстан болуп, анан кийин Казакстан. Монголиянан 3 адам болуп, Сербиянан 1 адам болуп өзү келди. Америкада олимпиада мында кыйын десе болот, мен үчүн эмес. Неге? Оңойлобу? Мен үчүн да. Мен даже 1-класс болуп эле математикалык китептерден мисалдар чыгарат элем. Жагат эле да. Биздин мындай айтканда тарыхыбызда 1 алтын медаль десек болот. Негизи эле олимпиададан алган бул 1 күндүк же 1 айлык эмгек эмес, бул жылдардын эмгеги. Субанкулов Имран ошо математикага кызыгуусу негизи 7-класстан бери өзүм сабак берем. 7-класстан бери кызыгып даярданып, мына азыр 8-класста быйыл барып алтын медаль алып келди. Олимпиадага Кыргызстандан 15 окуучу катышып, анын 2 алтын медалдын ээси болуп турат. Балдарыбызга мотивация берип, районубуздун алдыңкы келечек муундарын билим сапатын жогорулатуудагы үлгү катары эсептейбиз. Бул негизинен башталыш болгону менен буюрса ушул окуучубузду көрүп, балдарыбыз мотивация алып, мындан кийин дагы башка предметтен дагы ошентип дүйнөлүк масштабтагы улуттук олимпиадаларда алгачкы орундарына жетишет деген үмүттөмүн. Имран Субанкуловдун жеңиши анын үй бүлөсүнө кубаныч жана сыймык тартуулады. Балдарды сыйлоо аземи башталды. Балдардын видеолору келип атат Америкадан. Карап атабыз, Имран жок, күтүп атабыз, аябай толкунданып жарым саат 40 мүнөт өтүп кетти. Акырында Имранга золото жөн эле мындай башкача болуп, көзүмө жаш алып, сүйлөй албайм да, энеме телефон чалып айта албайм го. Эне бирдемке өттү, же күмүш же алтын билбейм деп видеосуну чыгардык. Видео келди, жөнөттүк. Энем кайра чалып, бул алтын деп энем айтты да биринчи. Имран үй бүлөдө 4 бир тууган. Келечекте математиканы терең изилдеп, илимпоз болууну кыялданат. Андыктан сабактарына өзгөчө көңүл буруп, окуусун ийгиликтүү аяктоого далалат кылат. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу. Кадамжайда дыйкандар жазгы талаа жумуштарын башташты. Быйылкы жылдын жылуу күтүлгөндүгүнөн улам жылдагыдан эртерээк талаа жумуштары башталып, бак дарактарды бутоо жана жерди эгинге айдап даярдоо, алгачкы сугат иштери колго алынууда. Көктала айылы Кадамжай райондагы климаты ысык болгон айылдардын бири. Мындан улам дыйкандар жазгы талаа иштерине эрте киришет. Учурда бак дарактарды бутоо иштери жигердүү жасалууда. Келип, мына сугат жерлерди сугара баштадык, мына дарактарды бутай баштадык. Эми колдон келгенче өзүбүздүкүн бутайбыз ушинтип. Ошол суу эле болсо бизге буюрса бардыгы жакшы болот. Март, апрель, май, ушу майдын аягына чейин суудан өтө кыйналабыз. Суу жетишсиз болот. Очур ойнен коебуз. Оорандып коебуз. Бир күн, 3 күн марказ, 3 күн биз, 3 күн мына каналдын үстүнө коебуз. Каналдын үстү жагы коюлат. Ошентип 15 күндө бир суу келет. Ошондой эле аймакта дыйкандарды сугат суу сапаттуу өрөөн менен камсыздоо техникаларды даярдоо, күйүүчү майлоочу майларды жеткирүү иштери иреттүү жасалышы керек. Жазгы сугат өнүктүгү кызуу даярдыкты талап кылууда. Дыйкандар быйыл сугат аянттарында суу көйгөйүнөн маселе жаралбаса деген үмүттө. Ал арада Кадамжай райондук суу чарба ишканасы тарабынан сугат мезгилине даярдык иштери көрүлүүдө. Учкоргон айылы менен Кызыл Кыя шаарын аралап өткөн жер каналда ремонттоо иштери башталды. Мекемеден билдиргендей, каналдын 300 метр аралыгын 1 мартка чейин бетондоо иштери жасалып, сугат мезгилине аяктайт. Алхор каналында турабыз, жер каналыбыз бар. Бүгүнкү күндө азыр каналдын сечениясын деп коебуз, каналдын нугуну чыгарып бүттүк. Бул жерлер аз токой эле мурда дарактар болгон, мондай курулуштар болгон. Булар курулуштардын аркы дарактарды полный бүгүнкү күндө тазалап, каналдын нугуну чыгарып, буюрса мына бетондосоп, элге дагы жакшы шарт түзүлөт. Элдер буюрса бул каналдын астынан 3300 гектар жер бар.
суга таянты бар. Ошону баарына суга таянты жеткиришке буюн катуу аракет кылып. Суу чарба ишканасынын карамагында 700 чакырым ички чарбалык каналдар бар. Мамлекет тарабынан берилген жаңы техникалардын жардамында каналдарды тазалоо, арыктарды казуу жана сугат курулмаларын оңдоо иштери өз убагында аткарылып, мүчүлүштүктөр азайгандыгын билдиришет. Елдерге могу камыштардын ичине жетпей жүргөн. Суу сигип кетип, азыр могу камыштардын сууну өтө көп талап кылган өсүмдүктөрдүн катарына кирет экен. Мындагы суу ушул камыштан суу өткөрө албай жүрүшкөн экен. Мүмкүн Кудан жарыялык суу чарба башкармалыгынын карамагында болгон үчүн тазалап, элдин ыраазычылыгын алып жатканы бар. Тазалагандан кийин элдерге суу өз убагында жетет. Анан жетиштүү көлөмдөгү сууну жетет. Учурда райондо 110 чакырымдан ашык ички чарбалык каналдар оңдоодон өтүп, жазгы сугат сууну берүүгө даяр. УТРК Баткен ата мекенди коргоочулар күнүнө карата жаңы теледолбоорду тартып көрүүчүлөрүнө сунуштаганы турат. Ал жоокер таймашы деп аталып, Баткендеги күч түзүмдөрүнүн жоокерлерин бириктирди. Алар 7 этап менен күч сынашып, күжүрмөн даярдыгын, спорттук чеберчилигин көрсөтүштү. УТРК Баткен жаңы долбоорлорду ишке ашырууда. Алардын бири ата мекенди коргоочулар күнүнө карата жоокер таймашы деп аталып, азыркы учурда уюштурулуп, тасмага тартылып жатат. Ага Баткен облусунун аймагындагы бардык күч түзүмдөрүнүн жоокерлери катышууда. Иш-чаранын демилгечиси УТРК Баткен облустук телерадио компаниясы. Ошондой эле бул иш-чараны өткөрүүгө президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү, Баткен облустук спорт комитети жана Баткен аскер гарнизону кошо көмөктөшүп өткөрүлүүдө. Бул биз ушул аскерлерге дем күч кубат берүү, андан сырткары өсүп келе жаткан жаш муундарга аскердик жашоонун көрсөтүү жана патриоттук сезимдерин козгоо. Мелдешке чек ара кызматынын, ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана коргоо министрлигинин жоокерлери катышты. Ушундай иш-чаралар менен тынчтык мезгилде биз өзүбүздүн мыктылыгыбызды тастыктап, биздин ыкчамдыгыбызды тастыктап, баягы тездигибизди тастыктап, ушундай иш-чараларды уюштуруу менен, жеңишке жетүү менен биз келечек муунда аскерге тартабыз деген ойдобуз. Демек, бул жерде кызмат кылып жаткан жоокерлер ушундай өзүлөрүнүн көргөзгөн тажрыйбалары менен мекенди коргоп жатышат. Кезек бизде болгондон кийин биз дагы келечек муунга мекенибизди көздүн карагындай сактап, аларга татыктуу өткөрүп бергенге милдеттүүбүз. Мелдештин жүрүшүндө жоокерлер 7 этап менен күч сынашууда. Алар күжүрмөн даярдыгын, спорттук чеберчилигин көрсөтүп жатышат. Албетте, Мелдештин көркүн колдоочулар ачууда, алар өз командаларын сүрөп колдоп жатышат. Эмоция аябай жакшы. Бардыгы мотивационный болуп чыкты. Жакшы, биздин чоңдор жакшы колдоо берип атат. Жигиттер да жакшы экен, соперниктерибиз. Бир аз кыйын, азыр аркан тартыш боюнча жарыштык. Уттук, Кудай кааласа, экөөнү тең уттук, эки соперник чыкты эки жактан. Жакшына кол буюрса, бир алабыз деген ойдобуз. Жоокер таймашы долбоору 23 февраль күнү УТРК Баткен телеканалынан жана УТРКнын башкы каналынан көрсөтүлөт. Бул жолку чыгарылышты мына ушундай кабарлар толуктады. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуз.